12 мартта Бишкектеги ресторандардын биринде жогорку кеңештин депутаты Жаныбек Абиров ур тепкиге алган Арген Жекшеновдун абалы канааттандырарлык. Бул боюнча улуттук госпиталдын баш мээ жаракат бөлүмүнүн башчысы Талант Жапаров маалымдады. Жабырлануучу баш мээси чайкалып, мурду сынганын билдирди. Ооруканага келер менен тийиштүү бардык медицина кызматкерлери кароодон өткөргөнү кабарланды. Ал акыбалы канааттандырарлык, акыл эси ордунда, диагнозу баш мээ жаракат, жеңил жаракаты болгон. Андан сырткары мурду сынган, жана көзүндө эми контузия деп коет, контузия глазного яблока, легкой степени. Бүт биздин специалисттер көрдү, окулист көрдү, лор врач көрдү, чогуу көрүп, ошол диагноз менен токтодук. Азырынча ал акыбалы жакшы. Окуя учурда Октябрь райондук ички иштер башкармалыгында каралып жатат. 12 мартта милицияга жабыркаган жаран кайрылган. Аны бул жол менен саат 3:30да Элебаев көчөсүндөгү ресторанда белгисиз киши сабаганын жазган. Учурда тергөө иштери уланып жатканы маалымдалды. Жабырлануучу медициналык жардам үчүн Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлигинин улуттук госпиталына кайрылып, баш мээнин жабык жаракаты деген диагноз менен коюлган. Бул факт Бишкек шаарынын Октябрь айында тергөө чейинки текшерүү жүргүзүп, сот медициналык экспертиза дайындалган. Азыркы учурда бул окуя бардык катышуучулары аныкталып, тергөө иштери улантууда. Коомчулукта кызуу талкууга алынган бул окуя боюнча депутат Жаныбек Абировдун өзүнө жана анын жардамчысы деп кабарланган Адинай аттуу жарангада бир нече жолу байланышып көрдүк. Деген менен бардык байланышта бирдей жооп уктук. Айтымында ал өзү да Абиров менен байланыша албай жатыптыр. Өзүм байланыш элек болуп жатам. Толтура журналисттер жазып атат, маалымат келсе сразу эле кетирет. Сиз өзү чалып көрдүңүзбү? Мен байланышка чыга албайм. Өчүк болуп атабы же кандай болуп атат? Өчүк болуп атабы билбейм, бирок жазып алып атам да. Жазгансыз, бирок жооп берген жок, э? Негизи буга чейин байланышып эле жүрчү белеңиздер? Мен 3 болгон менен байланышып эле жүрөсүм да. Бүгүн эле байланыша албай калып атасызбы? Эми аргандай учур болот, демалышкан бирок байланыша албай калам. Депутаттын катышуусу менен катталган бул окуя коомчулукта катуу резонанс жаратып жатат. Социалдык тармактарда депутаттын жүрүм-туруму сынга алынып, терс көрүнүш катары бааланууда. Ошондой эле кандай гана учур болбосун, депутаттык этика жана жүрүм-турум эске алынуусу керек деген пикирлер бар. Ал жерде эми билбейм, ресторанда кандай чындык барбы, жокпу. Бирок ресторанда албетте депутат өзүн кармаш керек деп ойлойм да. Менин оюмча биздин саясий маданияттуулукту жылдан жылга биз көтөрүшүбүз керек. Элдин өкүлү болгондон кийин чында эле өзүн кармаш керек. Анан көрө таяк жегени жакшы бүгүнкү күндө. Ал ортодо жабырлануучу Арген Жекшеновдун апасы коомчулукка комментарий берди. Ал уулун мындай абалга кептегендер өз жазасын алуусун талап кылып, жоопкерчиликке тартуу үчүн президент Садыр Жапаровго да кайрылууда. Жооп берсин, чечим өзү кандай туура чечим кабылсын. Президентке кайрылам, Садыр Жапаровго. Депутат эле деп жаап койбой, карапайым элди да карасын, суралсын, жообун алсын. Депутат болсо эле жөнөкөй балдарды сабай бериш керекпи? Булар да элди коргоп жүрөт да, мисалы. Аларды коргош керек, сабай бериш керекпи ушинтип? Ошондой эле аталган окуя боюнча президент Садыр Жапаровго да маалымат берилген. Бул туурасында мамлекет башчынын маалымат катчысы Эрбол Султанбаев социалдык тармактагы баракчасына жазып чыкты. Маалымат катчы ички иштер министрлигине болгон окуяны ар тараптуу иликтөө тапшырылганын билдирген. Эскертсек, 12 мартта социалдык тармактарда жогорку кеңештин депутаты Жаныбек Абировго окшош киши бир адамды уртокмокко алып жаткан видео тараган. Кабарланган маалыматта Бишкектеги ресторандардын биринде бир топ кишилер менен мекеменин коопсуздук кызматынын ортосунда мушташ чыккан. Натыйжада 1997 жылы туулган Арген Жекшенов аттуу жаран уртокмокко кабылып, учурда бул боюнча тийиштүү кызмат тергөө жүргүзүп жатат. Жаныбек Абиров 2021 жылы номер 26 Ленин бир мандаттуу округунан жогорку кеңештин депутаттыгына шайланган. Ал 2016-2021 жылдары Бишкек шаардык кеңешинин депутаты болгон. Өзү окуя тууралуу азырынча комментарий бере элек. Нурзада Сыдыкова, Аскат Касымбеков, регион, Бишкек.